Манас радиосу. Аркыл кесиптин өкүлдөрү менен маек. Автопортрет программасында. Ар шейшемби саат 16:05-те. Түркүн түстүү бейне. Basat çay kıt kıt kulüp ay görünüp tarasından biri sulu kız ayday kulüp koyçun ayday günde güden cazbay güyütümde jürömün kança gütüm azday serpip kara kaşın sen sekelek caşın suyu otun güygüzüp sezim gülün açtın. Baratasın bat kadam şildep tap kaçpasançı menden sulu menin suyum appaga gülüp koyçun ayday günde güden cazbay güyütümde jürömün kança gütçem azday serpip kara kaşın sen sekelek caşın suyu otun güygüzüp sezim gülün açtın suyu otun güygüzüp sezim gülün açtın. Дейле кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен Манас телерадиосунун угармандары, сиздер менен кайрадан автопортрет программасы ушундай жагымдуу бир чыгарма менен башталды. Албетте жаздын ысык күндөрүндө ичибиздеги баардыгыңыздардын ичиңиздердеги дейли сүйүүнү коткон жана ошондой эле ушул кереметтүү чыгарманын аткаруучусу албетте бүгүнкү автопортрет программасынын коногу Каныбек Закиров болду. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы. Эмне жаңылык менен келдиңиз дейли? Эң биринчиден эле негизи эле күнүңүз кандай өтүп атат, же болбосо мүмкүн бир клиптин үстүнөн иштеп аткандырсыз, ырлардын үстүнөн иштеп аткандырсыз? Жакында буюрса да жаңылыктарды чыгарабыз. Канча бир 2 ай мурда экинчи клибимди бүтүп каналдарга берип кетип атат буюрса жакшы. Эң сонун. Эми негизи эле угармандарыбызга айта кетели, автопортрет программасы адаттагыдай эле өзүнүн коногу менен жана ошондой эле коногубузга кызыктырган суроолоруңуздар болсо, же болбосо саламыңыздар, куттуктоолоруңуздарды 0705 00102 9 сандары аркылуу жиберсеңиздер болот. Жана ошондой эле Instagram, Facebook баракчаларынан дагы түз эфирде суроолоруңуздарга жооп алмакчыбыз. Албетте бүгүнкү коногубуз менен 1 саат алкагында кызыктуу маек болот деген ишеништебиз. Негизи эле биздин эфирдин максаты тууралуу айта кете турган болсок, келген коногубуздун баягы угармандарыбызга, ошондой эле көрөрмандарыбызга автопортреттин түзүп берүү да. Башкача айтканда, сиздин ошо портретиңизди жеке жашооңуз тууралуу, чыгармачылык жашооңуз тууралуу деги эле төкпөй чачпай баардык Каныбек Закиров дегенде угармандар, көрөрмандар эмнени билиш керек, эмнени элестетиш керек деген суроолорго жооп бергенге аракет кылмакчыбыз. Эми биринчи эле өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, албетте кайсыл жактан кулунуу болосуз, кайсыл жерде туулгансыз, кайсыл жакта бала чагыңыз өткөн дегендей? Мен өзүм Ысык Көл областынын Тамчы айылынан болом. Тамчы айылында ошол жакта туулуп өсүп, мектепти ошол жактан бүтүп, 9-ду бүтүп келип, мека Мурат Алкүренкев окуу жайында окуп, ошол жакта аякта буюрса жаңыдан кадам таштап келдибиз. Мектепте негизи эле шок белеңиз же жоош белеңиз? Бала чагыңызда кандай? Баягы Каныбек Закировдун азыркы учуру менен бала чагындагы учурундагы айырмачылыктар? Мен чынын айтсам, мектепте ушу 8-классты бүткөнгө чейин милиция болом деп жүрчүмүн да. Ояк вообще оюмда жок болчу. А мен үй бүлөм, ата-энемдер сен ошо чыгармачылыкка кетип көрбөйсүңбү деген эле мен жок деп кызыкчу эмесмин да. Анан кийинчерээк эле ошо мына 9-классты бүтүп баратканда негедир ошо жака өзүм эле ооп кызыгып кеттим да. Негизи эле үйдө ошо баягы сиздин талантыңыз дейбизби, тубасабы же баягы ата-энеңиздин арасында, мүмкүн туугандарыңыздын арасында да ушул чыгармачылык менен алек болгон адамдар барбы? Мен үй бүлөмдө чынын айтсам жок деле, бир тууган агам комуз чертет. Өзүм ата-энемде андай деле ырдаган жок. Демек сиздики тубаса десек дагы болот экен,
мүмкүн ошондой болуп калды. Эң биринчи ошо ата энеңиздин деле айтканы мүмкүн жөн жерден эмес болсо керек. Ырдап жүргөндүрсүз кичинекейиңизден. Же мүмкүн бийлеп жүргөндүрсүз. Ошо тей мектепте жүргөндө кичинекей ошо майрамдарда кээ бирде ырдап чыгып калчумун. Ошо жакта өзүм эле чыгып ырдап, элдер туурап, кээ бирде тиги Нурлан Насиптердин туурап ошолорду ырдап калчумун да. Ошол жактан байкаган окшойт анан. Ошо айта берип акыры тилектерине жетти окшойт дейм да. Мен да ошол жакка ооп кеттим. Буюрса аракетимди кылып ошо ишеничтерин аткаранга аракет кылам. Ырларды негизинен өзүңүз жазып, баягы ыр жазган жагынан, обон жазган жагынан ошол тууралуу сөз кылсаңыз, же сиз аткаруучулук менен эле элексизби? Мен биринчи ырымды деген Кара тор, бул автору Бакыт Мамаев байкебиздикин ырдагам. Экинчи ырды сөзүн бир акын байке жаздырып, обону өзүмкү Бериштем деген ырым. Эми баягы негизи эле эфирге кирүүдөн мурун бардык адамдардын чыгармачылыктан сырткаркы мисалы мектеп учурундагы деп атпайбызбы? Ошол эле бала чагыңыздан өтө алыстабай туралы кайсыл сабакты баягы жаман көрүп, же болбосо кайсыл сабакты берилип окучу элеңиз? Баарына эле бул жагат болуш керек. Окуп жүргөндө физкультура деген деле кетти ошол жака. Жаккан сабагым физкультура болду чынын айтканда. Жакпаган сабагым алгебра дейм. Алгебра, физика. Баягы оорураак сабактар жакпай, эң жеңилине өтө жакын болчусу. Ошо барганда эле 5-чи сабак физкультура болсо эле 1-чи сабакка кийинип алып уже ошону күтүп ошоко барчыбыз. Бул жактан негизи баягы эми Мураталы Күреңкеев музыкалык окуу жайына келгениңизден баштайлы. Уланталы. Эң биринчи эле бул жакка келгенден кийин мындай ичиңиздеги сезимдер кандай болду? Ошо музыкалык окуу жайга тапшырдыңыз. Тапшыргандан кийин баягы мен эми жылдыз болом же өзүңүзгө ишенбеген сезимдер болуп аттыбы ичиңизде? Мен кирген мекка келгенде эле ошо алдымда кыялымды ошо ырчылыкка кыялданып келгем. Эми болгон аракетти кылабыз буюрса. Акыры өзүм кыялым ошо ырчылык, ошо ата энемдин эмгегин актаган, ошо кыргыз элинин керегин жараган ырчы болсом деп тилек кылып келгем. Эң биринчи кайсы музыкалык аспапты үйрөндүңүз өздөштүрүп? Эң биринчи ушу аккордеонду үйрөнгөм, андан кийин пианино, Ямахаларды. Себеп ошо көптөгөн музыкалык аспаптарда ойнойт экенсиз. Негизинен жалпылап айтканда канча музыкалык аспапта кол ойнотконду билесиз? 3-4. Алардын катарында ошо кылгыяк эмес, кыяк, пианино, гитара. Жо гитара эмес, комуз. Гитара менен жөн эле сүрөткө түшүп койдуңуз беле ошондо? Гитара менен жөн эле сүрөткө чыгып. Жарайт. Жакында үйрөнөбүз анда. Эң биринчи ошо аккордеонго баягы кызыгыңыз эмнеден жаралды? Эмне себептен ошо биринчи аспабыңыз аккордеонго келип такалды? Мен чынын айтсам, мен ошо жана бир тууган агам комуз чертет атпаймынбы? Ошо агам үйдө. Андан өзгөчөлөнөйүн дедиңизби же? Жок, ошо үйдө бир кичинекей орус гармошка бар эле да. Ошо гармошканы ошо өзүм агам бул оң жак капталын ойноп калчу. Анан кызыгып отуруп ошо агам аркылуу таасир бергенби, ошол жактан үйрөнүп, анан калган мекеле улантып алып кеттим да. Деги эле андан сырткары мисалы аккордеондон, ырчылыктан дейле сырткаркы мындай өзүңүз жакшы көрүп берилип жасаган нерселериңиз, же болбосо башкача айтканда хоббилериңиз? Мындан башка хобби мен чындыгында музыка менен эле алектенип атам азыркы учурда. Бирок өзүм спорт жака, топ ойноп, ошол жактарга бир аз футбол, баскетбол бар эле. Мурда кичинекей кезимде кичине күрөшүп калчумун. Спорт жака бир аз хобби. Анан мүмкүн ошо дагы балким тамак жасаганды жакшы көрөттүрсүз, же китеп окуганды жакшы көрөттүрсүз? Тамак, жумуртка, картошка. Китепти чындыгында көп деле окубайм. Эми ырларыңызга келе турган болсок, негизи эле баягы ар бир ырчынын
же болбосо ошо чыгармачыл адамдын дейт, кандай дейбиз, чыгармачылык адамдардын музасы болот эмеспи? Анан бирок кээ бирөөнүкү баягы түн ичинде ойгонсо, кээ бирөөнүкү кандайдыр бир кооздукту көргөндө, кээ бирөөнүкү бир билбейм, өзүнүн жан дүйнөсүндө бир тынчтык болуп турган учурда болот эмеспи? Сиздики кайсы учурда? Мен өзүм ырдын текстин да жазып калам. Жакында эле жазып баштадым, анда илхам эми ачыла баштады окшойт. Түнкү бир 2-3-төрдө жазып, бир 4-5терге чейин жатып алып, ошондо ой келет да. Ошондо жазып кармап калам. Анда жарыкта жазайын десем, негедир эчтеке оюма келе бербейт ошо. Демек ошо жалгыз жаткан учурда сиздин илхомуңуз ойгонот, Ооба, түндө келет го дейм. Эми кыргыз эстрадасына өтө турган болсок, кимдерди баягы хобби деп эдимби, кумир катары көрүп, кимдердин баягы мен дагы ушундай ырчы болом деп, же болбосо чыгармачылыгына баа берип келесиз ушул күнгө чейин? Мен кыргыз ырчылардан, айымдардан Анжелика эжебизди сыйлайм, чындыгында. Себеп дегенде Анжелика эже эң биринчи чоң сахнага ошо Анжелика эже экөөбүз кадам таштаганбыз. Экөөбүз Бактылуу айым деген деле долбоорго дуэт ырдап чыкканбыз. Айымдардан Анжелика эже болсо ошо мырза байкелерден Нурлан Айсып байке, Мирбек Атабеков деген байкелерден. Эң жаккан ырлары ушул 3 ырчынын сизге жаккан? Анжелика эженин эреке кызым деген кыз заты бар да, ошону коюп ырдап калат. Нурлан байкенин бардык эле ыры жагат го дейм. Мирбек байкенин жалынам деген ыры жагат. Өзүңүз ал ырларды аткарасыз, Өзүм аткарбайм деле угам. Эми досторуңуз менен отурганда мүмкүн. Анда эме өтүп калабыз. Эми ушул чыгармачылыктагы баягы кызыктуу учурларга дагы көңүл бура турган болсок, эң биринчи сахнага канча жашыңызда баягы чыктыңыз эле? Эң биринчи сахна ошо 8-класста бүткөндө чыксам керек. Ошо өзүбүздүн айылда маданият үйүндө бир ыркесе деп концерт коюп калчыбыз. Ошол жакта 9-майда чыккам. Мектепти аяктаган соң баягы чыгармачылык жолуңузду баштадыңыз. Ошо баштагандан кийинки сахнага чыгышыңыз? Баштагандан кийинки сахнага бияка келип ошо канча бир 18-19 жашымда го. 18 жашымда го дейм. Бу биздин дворец спортуда кайрымдуулук концерттери болот. Ошол жактарга чыккан биринчи кадам. Эми ошол сахнадага чыгып жүргөндө же болбосо ырчы бардык эле чыгармачыл адамдарда орусча айтканда курьезный моменттер деп коет эмеспи? Баягы сахнага чыгып баратып мүмкүн жыгылып кеткендериңиз же болбосо бир кийимиңиз башка кийим болуп калып, же кээ бирөөнүкү баягы кийиминин бир жери жыртылып калган болуп, же микрофон колунан түшүп кеткен, кыскасы ошондой учурлар болду эле сизде? Мен микрофон колумдан күлкүнчтүү учурлар дейбиз. Бирок мен сахнага чыкканда мындай чыксаң эле 3000 киши отурса, маңдайыңда прожектор тээп, жалаңдай көздөрү күйүп турса, кадимкидей сүрү болот экен. Анан чыгып сахнанын ортосун таппай эле четине эле туруп ырдай берген күн болгондо бир 2 жолу ошондой. Себеп деген ошо чыкканда эле элдин сүрү ошончо немет эткен. Ошо элдин сүрүнүн басымынын алдында ошо сахнанын ортосун таппай четине туруп эле ырдап бүтүрүп койтур. Аны сизге кандай кайра ошол концерттин кайталоосунан же видеосунан көрдүңүзбү, же досторуңуз айттыбы? Досторум айтты да, шека барып, чогуу видеого тартып калганда, барып калышканда чогуу. Эмне эле четинде туруп бердиң деппи? Ортосуна жылбайсың. Анан мындай ошо сүрдөгөндө эмне кылып атканын эле билбей эласың го. Мен сагыз чайнап аткандай эле кешке эле дей бериптирмин да. Эмне сагыз чайнап алып чыктың деп айтканда анда бир. Эми бир музыкалык чыгарма суналы биздин угармандарга, көрөрмандарга. Кайсы ырды аткарып бересиз? Бир музыкалык тын угудайын, албетте кайра маегибизди уламакчыбыз. Азыр Данияр Эрматов байкебиздин кандай ойнок сенин мүнөзүң деген бир жакшы ыры бар эле, ошону аткарайын, Сонун. Анда эмесе Манас телерадиосунда жандуу үн дейле. Каныбек Закировдун аткаруусунда.
Кандай ойнок сенин мүнөзүң, карындашым кайда жүрөсүң? Дар белең мага табылгыс, арка жөлөк болчу мага, арка жөлөк болчу мага. Bir özüm, ay bir özüm. Yengse bilet nazik sezimdi, elestettim ötkönü gezindi. Görgüm gelet senin özündü, kara gözündü. Bir bormsun kantip tanamın, biyik turat senin karanın. Dar beleng maga tabılgız, arka jölök bolçu maga. Bir özüm. Yengse bilet nazik sezimdi, elestettim ötkönü gezimdi. Görgüm gelet senin özündü, kara gözündü, ay kara gözündü. Баракелде дейли дагы. Албетте угармандарыбыздын бардыгына эле жандуу үн жана ошондой эле жандуу аспаптын аткаруусунда чыгармалардын бардыгы жүрөгүн эргитсе керек деген ойдомун. Себеби мен өзүмдү ушундай болот да даймачы. Адам ырдаганын же болбосо ыр укпасам деле, баягы жандуу аспапты укканда эле жанагы дене бою чымырап деп коет го. Башкача бир сезимдер болот да ичимде даймачы. Албетте мындай жандуу аткаруу менен жана ошондой эле музыкалык аспап менен бизде көптөн бери конок келелек болчу. Сиз ошо даже 2021 жылда келелек болчу го дейм. 2021 жылы музыкалык аспап менен автопортреттин биринчи коногусуз. Аз орозо болгонго дагы бир аз тамак ашылбайт да окшойт аз. Албетте анын бардыгын биздин угарманыбыз жана ошондой эле бардыгыбыз туура кабыл алып, туура түшүнөбүз деген ишеничтебиз. Эми биздин атайын WhatsApp'тан жана ошондой эле Instagram'дан келген суроолорго кезек бере турган болсок, эң биринчи кайсыл чыгарманы аткаргансыз дейт. Аягы 0812 менен аяктаган угарманыбыз. Эң биринчи аткарган чыгармамыз Бакыт Мамаев байкебиздин Кара тору деген ырын улуусасын сурап, ошону аткарганбыз, клибин тартып чыкканбыз. Андан кийинки суроого өтө турган болсок, 8466 менен аяктаган угарманыбыз. Музыка жан дүйнөнүн азыгы дейт экен. Сиз үчүн музыка эмне? Мен үчүн да музыка жан дүйнөнүн азыгы. Мен үчүн музыка мен кесибим. Мен ушундан аз чын айтканда ушуну менен аракет кылам, башка жумуш кылбайм. Кийинки коногубуз дебедимби, угарманыбыз 1980 менен аяктаган угарманыбыз. Качан үйлөнүүнү пландап жатасыз дейт. Үйлөнгөнгө аз план ойлонуп элек. Бир аз убакыт барга дагы. Мүмкүн ошо сиздин көрөрмандарыңыздан болсо керек да. 2017 менен аяктаган угарманыбыз. Негизи эле улуу муун менен жаш муундун аткаруучуларынын ортосунда кандай айырмачылыктарды жана кандай кемчиликтерди байкайсыз дейт. Улуу муун менен жаш муун кемчиликтери байкабайм го дейм. Негизи ошо баягы улуу муун дегенде мен угарманыбыз дагы биякта тактап жазбаптыр, бирок Сыймык Бейшекеев, Бек Борбиев агаларыбыздын мезгилин айтып атса керек. Анан азыркы учурдагы кемчилик болбосо дагы айырмачылыктар. Чындыгында бул эскир баары кулакка сиңимдүү укулуктуу болот да. Ошо Бек байкебиздин бүт ырлары азыркыга чейин элдин улагында. Азыркы биздин убакта мисалы анчалык чыкпайбы же мүмкүн алда чыгып калаттыр деген ойдобуз. Бирок ошо мурдакылар күчтүү болгон болсо керек деп ойлойм баары бир. Мисалы Рысбек Абдыкадыров атабыз, Асанкалы Керимбаев атабыз. Азыркыга чейин легенда да алардын ыры. Алардын ыры өчпөс, Өчпөс, угат, жаш карыды баардыгы. Эми азырынча
Инстаграмдагы суроолорго токтоло турган болсок, биринчи сурообуз: жакшы көрүп жеген тамагыңыз кайсы дейт. Жакшы көрүп жеген тамагым апамдын кургак кесмеси. Жашооңузда өзүңүздү өтө уят сезген учурлар болду беле дейт. Өзүмдү уят сезген учурлар. Мен бул эфирге биринчи барганда тиги 5-каналга урган бербейт. Былтыр барсам керек. Аны эртең менен таң атпай аяк 7де башталып, 6да туруп барып эртең менен тим боле тамак ачылбайт да такыр. Ошол жактан ырдап атып бир үнүм такыр чыкпай калганда, анан тарс этип эле свет өчүп калган. Ошондо уялгам да эмнеге. Сиздин үнүңүздүн айынан өчтү го деппи? Мен ошентип ойлогом жок, сурасам ичиндеги бардык свет өчүп калды деп ойлогондо айтканда. Мен ошо менин үнүмөн өчүп калганбы, же мен көргөзбөш үчүн өчүрүп коюшканбы деп ошол жактан бир жаман болгом. Алдыдагы пландарыңызда дагы канча аспапта кол ойнотконду үйрөнөйүн деп жатасыз дейт. Алда Кудайым буйрса аспаптардын баардыгын тең үйрөнгөнгө аракет кылам. Баардык аспап негизи керек. Мен ырчымын дегенге баардык жанында жок дегенде бир аспап болсо дагы керек баары бир. Негизи эле жандуу концерт берүүнү, жеке концертиңизди берүүнү пландап жатасызбы дейт. Кудайым буйрса алда чоң ошо Нурмат байкебиздей, Нурлан байкебиздей болуп атыбыз чыгып калганда албетте беребиз. Негизи эле ошол жаңы шоу бизнес же болбосо эстрада азыркы жылдыздарына кандай карайсыз? Көз карашыңыз кандай дейт? Көз карашым жакшы, баарына тең. Себеп дегенде аракет кылып атышат. Негизинен эмнеси менен сизге жагып же болбосо мүмкүн өзгөртсөм деген жерлери бар беле? Мисалы, бул ырдырда байлы койсо болмок эле, албетте минтип эме сындаган туура эмес деген ойдо кала беребиз, бирок шоу бизнеске жалпы алалычы. Шоу бизнесте мүмкүн биз ушул жерде мындай кылсак кичине жакшыраак өнүкмөк же болбосо эл аралык деңгээлге оңой чыкмакпыз деген сыяктуу. Мен азыр андай ошо сындаганга эле азыр биз эчтеке жаңы кадам таштап атабыз, сындаганга 100% кошулбай мага. Бардык байкелерimiz сыйлайм. Шоу бизнестин дамын демек жаңы эле тартып баштап атасыз. Кайсыл ачуу, кайсыл таттуу экенин азырынча билбейм деген турасыз. Жо, ачуу жактары болот экен сөзсүз. Анткени биринчи барганда чыкканда эл тааныбайт, ырыңдап барсаң албайт, өтпөйт, ушундай көп кыйынчылыктар болот экен. Азыр буюрса ошону акырындан жаңыдан кадам таштап ошону өтүп келатабыз да. Эми эфирибизди алга карай улай турган болсок, азырынча угармандарыбыздан келген суроолор ушулар. 0705 00102 9 сандарына эскерте кетели жаңы кошулган угармандарыбызга. Биздин алдыдагы рубрикабыз болсо бал суроо деп аталат. Ал болсо кичинекей бөбөктөрүбүздөн келген суроолор. Аларга кааласаңыз кыска жооп берип өтүп кетсеңиз болот. Кааласаңыз кенен кесири ошого баягы баян болобу же бир окуя болгон болобу сизде, ошондо эле улап айта берсеңиз болот. Суроолорго жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Макул. Аракет кылам. Немесе биринчи суроого кезек берели. Биринчи сурообуз. Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Неге күндө май чыкпайт? Тимурлан аттуу бөбөгүбүздүн суроосу эмнеге күндөн май чыкпайт дейт. Күндөн май чыкпайт? Неге күндөн май чыкпайт? Бул суроосуна мен ошо бир өзү отуруп алып ойлонгондогу суроосу го дейм. Тигеле тийген күндө. Күн карамадан май чыгат, эмнеге күндөн май? Бул суроого дейм, эмнеге май чыкпайт? Сиздин жөн эле жообуңуз, ага. Күн жанында отурсаң күндөн эмес, наоборот, сенден жакта май эмес. Кулактыктар тагып алсаңыз, мен аны сизге айтпай эле бияктан өзүм жыргап эле биринчи суроону кое берип жибериптирмин. Экинчи суроо.
кандайсыңар? Менин атым Адилет. Силер деген бир күнү кыз болуп ойгонуп калсаңар, биринчи эмне кыласыңар? Биринчи кыз болуп эмне кылат элеңиз? Эмне кылмак? Бул да ойлондурган суроо экен. Биринчи кыз болуп калып ойгонуп калсам, азыркыдай эле ойгонуп туруп жумушумду кыла беришим керек. Эң биринчи кадамыңыз эмне болот эле? Эми ойгонсоңуз эле калмактын да. Эмнеге мындай? Кимге барып бай айтат элеңиз арманыңызды? Же кимге чалат элеңиз эң биринчи? Үйдөгүлө ата-энем эле бар. Не болуп кетти? Кийинки суроо. Менин атым Хадича. Момпосу жакшы эле, курт жакшы. Болду. Дагы бир жолу кайталап аталы. Момпосу жакшы эле, курт жакшы. Жок да. Момпосу жакшыбы же курут жакшыбы дейт. Курут жакшы албетте. Негизи эле эмне себептен момпосу менен куруттун ортосунда мен өзүм таттууга деле жокмун ушу чынында. Таттуу конфет дегендер көп жей бербейм да. Курут ушу немелерди жейм. Кийинки суроо. Саламатсызбы, менин атым Жеземай. Чөнтөгүздө канча акча бар? Жүрөк ооруңузга тийип койдубу? Чөнтөгүмдө азыр бир 300 сомдой, 400 сомдой оор болуш керек азыр. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада дейт. Кыргызстан деген 32. Сиздин ошо мектептеги алгебраңызды азыр бир сыйра текшерет окшойбуз. 91-жылы эркиндикти алган Кыргызстан. Азыр 2021-жыл. Алгебраңыз жакшы эле болчу экен, Бирок баары жаман көрчүсүз. Жаман көрчүм. Кийинки суроо. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Акыркы жолу кимге бердим? Чындыгында көптөн бери белек эч кимге бербектин. Акыркы жолу ошо апама берсем керек туулган күндө, былтыр 1 жыл мурда. 8 мартта да эч кимге ошондо белек берген жоксузбу? Ооба, 8-де да бериптирмин. 1 жыл мурун апаңызга эмне белек бердиңиз эле? Гөлдөн эле ошо колдон келишинче эле майда гүл деген белектерди. Негизи апаларыбыз гүлдү жакшы көрөт эмеспи эми? Кийинки суроо. Так. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка кийет? Кыздар эмнеге юбка кийет? Кыздар эмнеге юбка кийет? Анткени кызда. Эркектер юбка кийсе болбой калат. Эркектерден айырмаланыш үчүн, акыркы суроо. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Мен президент болсом мындай кылмакмын деп баарын тең аз кыйын болуп сүйлөй берген деле болбойт чынында. Президент болгондо кылам. Президент болгондо мен баардын эле оюнда бар. Кыргызстанды оңдомокмун. Аз биринчи орунда мен ырчыларга бир чоң арена салмакмын деген ойдомун. Аз чындыгында эстрада ырчыларында Кыргызстанда концерт коюйн десе жок. Баягы спорт ордосунан дагы чоңбу? Спорт спортсмендердики чындыгында. Тиги филармониялы, фольклор, чисто эстрада жок да. Мен ошого бир чоң арена салмакмын деген жакшы ойлорум бар. Эң сонунда эле ошону менен бал суроо рубрикабызды жыйынтыктап, эфирибизди албетте жыйынтыктабай алга карай уламакчыбыз. Эми алдыдагы баягы максаттарыңыз, пландарыңыз тууралуу мүмкүн
алдыда балким клип жаратып аткандырсыз, же болбосо ыр чыгарып аткандырсыз. Негизи эле эмне кылайын деп турасыз? Алдыдагы пландарым Бүгүн болбосо да эртеңки. бүгүн эртеңки чында муну кыла коем деген эмес, бирок алда пландарым да көптөгөн ыр жаратып, ошо бизди могу карантин неметип койду да, кармап койду. Ошону татаалдатып койдубу? Татаалдатып койду. Ошо бардык нерсени эле ошо кылып койду го дейм. Буюрса жакында да аз акча чогултуп, каражат чогултуп, ырга чындыгында көп каражат керек экен. Ошонун баарын чогултуп, дагы алдыда буюрса могу 2021 жакшы чыгарабыз, жакшыларды. Негизи эле баягы өзүңүз план коюп жатканда кайсы бир жылга же болбосо кайсы бир айга мен бул жылы мынча клип чыгарам, мынча ыр чыгарам деген план болобу же канча ыр болсо ошончону көрөбүз, эмне болгон болсо ошону көрөбүз да ишке жараша иш кылабыз деген сыяктуу пландарыңыз? Жо, мен чында ушул жылы монча ыр чыгарам деп жакшы эле аракет кыласың да. Мен аракет кылам, бир жылда бир 2 ыр, 3 клип ушундай чыгарсамбы деп аракет кылам, бирок барып каражатка такалып калат. Бир жылда ошо 1 ыр, 1 клип же ошо 1 ыр, 2 клип ушундай чыгат. Мисалы ошол клиптерди же болбосо ырларды чыгарууда демөөрчүлөргө кайрылып, мындай демөөрчүлөр аркылуу иш кыласызбы? Жо, мен демөөрчүлүк эмес, өзүм бир тууган ата-энелерим жардам менен, өзүм жардам менен, өзүбүз үйдөгүлөр эле жардам. Демек өзүңүзгө өзүңүз, анан ата-энелериңиз демөөрчү болот, э? Ооба. Аларды баягы ырларыңыздын же клибиңиздин астына белгилеп коесузбу анан? Демөөрчү деппи? Демөөрчү деп деле белгилебейм. Негизи эле ушул жаатта баягы тамашага өткөрүп кетпедикпи? Ушул жаатта ойлондуңуз беле, негизи эле билбейм, демөөрчүлүк аркылуу мүмкүн албетте алардын каражаты аркылуу сиздин чыгармачылыгыңыз бир аз да болсо алдыга жылган болуп атат да. Анан мисалы оюңузда болду эле же болбосо болгон болсо кайрылып көрдүңүз беле, мисалы эфирде мүмкүн айтып алаттырсыз, ушуга кайрылсам ушул бербей койгон, жардам бербей койгон депчи. Демөөрчүлөргө кайрылып деле көргөн эмесмин чында. Азыр бу Нурлан Мамакеев деген байкебиз бар, Кыргызстанда чоң кино ошо студиясы бар. Ошо байкебиздин жардам менен ошо байкебиздин командасына буюрса жакында кошулуп, ошол жактында ийгиликтер жаратабыз деген ой бар. Бирок демөөрчүлөргө кайрылып көрүп турдум. Ойлоруңуз деле демек жок же кайрыласызбы алдыда? Мүмкүн алда жакшы байкелер келип жардам беребиз, албетте алардын жардамын алганга аракет кылабыз. Анда кайрылып деген деле ойдо жок. Эми баягы чыгармачылыктан сырткаркы дебейле коелу, бирок мындай абстрактуу суроолорго өтө турган болсок, негизи эле сиз таптакыр жасабай турган чыгармачылыкта эмнени жасабайсыз таптакыр? Ыр жакпы жакандай. Мен билбейм, мүмкүн стилимди момдай кылбайм деген болобу, же болбосо момдай ырларды ырдабайм деген болобу, же ушул сахнада ырдабайм деген болобу, же ушул адам менен дуэт ырдабайм деген болобу. Жо, мектеп. Сиз ошол негизи эле чыгармачылыкта таптакыр жасабай турган нерсе. Мисалы чачыңды кырып сал, же чачыңды мындай жашыл кылып кое, кызыл кылып кое деген нерсе болсо, анда мен кылбайт болчумун. Башка нерселерге кыла бермекмин. Негизи анда жашооңузга деле тиешелүү кылганда баары бир ушул болот, э? Ооба. Жообуңуз. Сизди кыжалат кылып жүргөн 3 нерсе. Кыжалат кылып турган 3 нерсе. Кыжалат кылган 3 нерсе мен өзүм жашоомда, уйкудан арылыш керек болуп атат азыр. Уйкучулукпу? Азыр мекада келгенде ошо уйкудан туруп эле келдим да. Чындыгында азыр жай болуп да, күн ысык болуп да, уйкум келе берет экен азыр. Ошондон уйкунун аркасында сөзсүз жалкоолукта жатат, уктап жатсаң жалкоолук. 3-үнчү нерсеңиз? Азырынча ошо эки эле го дейм. Чөнтөгүңүздө 300 сом болгону кыжалат кылбай элеби? Жок, бу шүгүр кылабыз баардыгы. Кийинки сурообуз.
үй бүлө менен мисалы келечекте дейли ошо үй бүлө менен чыгармачылыктын ортосунда кайсынысына артыкчылык берет элеңиз? Биринчи очередде үй бүлөгө көрмөкпүз. Андан кийин чыгармачылыкты. Демек чыгармачылыкты баягы албетте мындай нерсе болбой эле койсун, бирок ошо ситуациялык суроо дей туралы. Чыгармачылыктан баш тартуу керек болсо, баш тартып деле коймоксуз үй бүлө үчүн. Үй бүлө үчүн баш тартып деле коймокмун чын. Аккордеон сиз үчүн эмне? Аккордеон мен үчүн кандай десем, мен үчүн мындай наным десем болот да. Ушу менен мен нан таап жейм. Мен ошо үчүнчү колум дейт болуш керек деп аткам да сизге. Үчүнчү колум десем. Сатып алган аккордеон мен аялым деп кызганып бербейт да. Аялым, сен деле аялың берет белең сурасам деген ушундай немелер болот. Сиз бере бересизби? Мен эми досторума берем, мындай көп деле бере бербейм чын. Сатып алган эң арзан жана эң кымбат буюмуңуз өзүңүз үчүн болобу же үйгө сатып алгандырсыз мүмкүн? Сатып алган эң арзан буюм. Эң арзан ушу өз кийим кечек эле болсо керек. Эң кымбат деле ала элекмин эчтеге. Телефон ар кайсы ушу немелер эле. Мисалы эң арзан байпак деп баягы бир 30 сом дей эле. 30. Андан арзан кийим деле жок болуш керек. 30-50 деп го дейм. Макул 50 дейле. Эң кымбат ошондо телефон 20 миң. Кийинки суроо. Кимдердин ырларынан жана ошондой эле клиптеринен көбүрөөк үлгү аласыз? Мен ырларынан ушу кыргыз ырчыларынан же кандай? Айырмасы жок. Мүмкүн ошо сиз өзүңүз эле баягы бир клиптерди көрүп, мен дагы чын эле ушул клиптерди мыкты жасайт, же болбосо ушунун клиптери мыкты чыгат. Бул Өзбекстандан клиптер жагат да. Эмнеси менен? Клиптери мындай ичинде бир кино кылып тарчат далар. Сөз башында бир сүйлөтүп, анан башында дагы бир роль мындай ойнотуп, анан кийин даң музыка башталат. Ошо өзбектердики мага жагат. Сиз дагы анан ошого окшоштуруп клип тартканга аракет кыласыз? Ооба, аракет кылабыз буюрса. Ырлардан кимге, кайсы ырчылардын ырларынан үлгү аласыз? Ырлардан бу Казакстандан Кайрат Нуртас байкебиздин ырлары мага жагат. Эмнеси менен? Бу өзүнүн стили мындай бир немеден чыкпайт, өзүнүн кармап ошо жол менен ырдаганы, бардык сахнада өзүн алып жүргөнү менен дагы ушул мен ошо байке мындай жагат да мага. Ырым баары тең жагат. Азыркыга чейин бүт ырын угуп келем да, баарын тең. Такыр калтырбайсыз, бир дагы ырын? Калтырбай угуп келем. Эми убактыбыз акырындан соңуна жетип, саналуу гана мүнөттөр калды десем дагы жаңылышпайт болушум керек. Азыр сизден дагы бир музыкалык чыгарма суранып, сизди дагы бир жолу кыйнап кетели. Чечип койсом болуппу? Аны чечсеңиз болот. Азыркы чыгармаңыз кайсы чыгарма болот? Азыркы чыгарма кимдин аткарып берсем азыр деген Рустам Сагыналиев байкебиздин Өтүнүч деген чыгармасын аткарып берейин. Манас телерадиосунда дагы бир жолу Каныбек Закировдун аткаруусунда жандуу аспап менен жандуу үн. Жамалың жаз күнүндөй мурун чачып, ачылган кызыл гүлдөй жытың аңкып. Сүйлөгөн ырдап жаткан үнүңдөн ай, жаткандай торгой сайрап, жаткандай торгой сайрап, булбулу таңшы. Sen ойлоп өзүнчө эле кубарамын,
Жақшы сөз ұғып қачан мен қубанамын. Бұл менің жүрегімдің өтініші, алтыным қабыл алшы, алтыным қабыл алшы, ай суранамын. Ойдоғы құсалықты кетір албай, көргенде сені тіктеймен көзімді албай. Айсың бұ сені көктегі қантип жетем, алтыным қиынадың ғо, алтыным қиынадың ғо, сен өчің бардай. Бұл менің жүрегімдің ай өтініші, алтыным қабыл алшы, алтыным қабыл алшы, ай суранамын, суранамын. Дүркіреген қол чабулар болсын дайлы. Дайындақта қол чабулардан жингылындайыз бе, үнін беріп қоялы. Талантыңыз жана ошондой эле музыкалык аспабыңыздағы кол ойнотконуңуз корчой берсин, өрчөй берсин. Биз болсо эфирде улай турган болсок, WhatsApp'тан дагы угармандарыбыздан келиптир. Биринчи суроо 46-12 менен аяктаган угарманыбыз: азыркы учурда жактырган адамыңыз барбы дейт. Азыркы учурда жактырган деле адам бар болчу, бирок азыр жок. Сиздин айыңызданбы, же жактырган адамыңыздын айынан? Экөөбүздүн тең айыбыздан кетти. Негизи эле кийинки суроо экен. Негизи эле өзүн сүйүү өзүн сүйүүдөн башталат дегенге кандай карайсыз дейт. 28-26 менен аяктаган угарманыбыз. Ар бир адам эле биринчи өзүн сүйүп, бардык нерсе өзүнөн баштаса, анан элди сүйө алат го дейм. 00-19 менен аяктаган угарманыбыз экен. Канткенде дүйнө эли бактылуураак болот дейт. Канткенде дүйнө эли азыр деле менче бактылуу го дейм. Ошо бактылуураак деп басым жасаган экен. Мындан да бактылуураак. Канткенде эми жер жүзүндө тынччылык болсо, бардык нерсе акырындык менен бактылуураак болот болуш керек. Тынчтык керек демек. Тынчтык керек. Кийинки суроо: чыгармачылыгымды канча ыр, канча клип тарткандайын жыйынтыктайм деп ойлойсуз дейт. 48-56 менен аяктаган угарманыбыз. Чыгармачылыкты монча ыр менен, монча неме менен токтотом деген неметпейм го дейм. Канча берсе ошончо кете берет, буюрса. Кийинки угарманыбыздыкы суроо эмес, баягы өтүнүч катары болуп кетет го дейм. 93-35 менен аяктаган угарманыбыз: салам Манас радиосу, мен сиздерди ар дайым калтырбастан угам, жана ошондой эле көрүп дагы турам кээде мүмкүнчүлүк болгондо. Автопортрет программасына салам айтам. Эфир абдан кызыктуу болуп жатат, жана ошондой эле бүгүнкү коногубуздун үнүнө, чеберчилигине баа бердим. Жана периштем аттуу ырыңызды аткарып бере аласызбы деп өтүнүп кеткен экен. Чоң рахмат биринчиден. Бул периштем деген ырым интернет каналына кирип укса болот. YouTube'да бар. Азыр чындыгында ал периштем аккордеонго түшпөйт го дейм, ал стили башкача да аныкы. Угарманыбыз баягы өзүнүн өтүнүчүнө жооп ала алды деген ишеничтебиз. Сизге дагы Манас телерадиосунун жалпы жамаатынын атынан ысык салам жолдомокчубуз. Кийинки суроо болсо 98-53 менен аяктаган угарманыбыз экен.
кийинки эфирге ким келет дептир. Анан кийинки эфирде билесиз деген үмүттөбүз. 15-20 менен аяктаган угарманыбыз кайсы ырчы менен дуэт ырдасам деген кыялыңыз бар дейт. Мен дуэт ырдасам деген азыркы учурда ошо Нурлан байке. Мен ошо Анжелика эжемен ырдаган буюрса. Нурлан Насип менен Мирбек Атабеков калыптыр. Мирбек Атабеков анан Мурадил Данеров деген байке бар да. Малелелика, малека. Ошо байке менен азыр мамилебиз жакшы сүйлөшүп, ар дайым турабыз. Ошо байке менен да аткаргым келет. Буюрса алда аткарып каларбыз. Акыркы суроолордон болсун, 30-93 менен аяктаган угарманыбыз. Канткенде кыргыз эстрадасында өзүмдүн ордумду калтырып кетем деген ойдосуз дейт. Бул эң биринчи чыгармачылык жолдорго байкелерибиздин айтуусу жөнөкөй, адамгерчиликтүү, ушу анан аракет 3 нерсени кылсаң сөзсүз ордуңду табасың деп ар дайым айтып келет. Буюрса ошо менен эле жакшы чыгармалар менен тартууласак эле ордубуз табылып туруш керек. Эми ушул эфирдеги акыркы суроолордон бирин бере турган болсом, негизи эле чыгармачылык, шоу бизнес дейбизби, эстрада дейбизби, адамды канчалык деңгээлде өзгөртөт, өзгөртсө кайсыл тарапка, терс жакабы же оң жакабы? Адамды, адам катары, чыгармачылык инсан катары же болбосо бир талант катары эмес, адам катары. Адам катары чыгармачылык жакшы эле жакка өзгөртүп го дейм. Бул элдин кызматына жүрөт ар дайым. Элдин жакшылыктарын ардап жүрөт. Күйөрман топтойт дегенде, күйөрмандарына жакшы маанай тартуулайт. Менин оюмча жакшы эле жакка өзгөрөт го дейм. Түшүнүктүү. Биздин саат болсо 12:51 ЖБС какылап турган учур 52 дагы болуп кетти. Биз ошо 55-те жыйынтыктоого албетте мажбур болобуз, канча кааласак каалабасак дагы. Сизге азыр эркин микрофон бере турган болсок, мүмкүн саламыңыз же болбосо куттуктоолоруңуз, жакындарыңызда мүмкүн бирөөсүнүн туулган күнүдүр. Биринчиден ушу Манас радиосунун сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жамаатка ушундай чакырып, конок катары чакырып, ушундай эфириңиздерге түз эфир кылып атканыңыздарга чоң рахмат айтам биринчиден. Экинчиден кыргыз элинде тынччылык болсун. Ушундай могу жакын арада эле Баткенде биздин бир туугандарыбыз ушу ызычуу болуп кетти, ар жак бер жак болуп. Ошол жактарда тынччылык болсун, кыргыз элинде тынччылык болсун. Ушу баардык нерсе тынчтык болсо, ынтымак болсо болот. Бактылуураак болобуз. Бактылуураак болобуз. Жана айткандай бактылуураак болобуз. Кыргыз элине тынччылык болсун. Сиздерге да бир жолу чоң рахмат. Чакырсаңыздар мындан ары келип кызматташып турабыз. Албетте эшикти көрүп алдыңыз, студияны көрүп алдыңыз. Ар дайым эшик ачык. Ырларыңызды, клиптериңизди Манас ТВда жаңыртып, ырларыңызды Манас радиосунда дагы жаңыртып турууга даярбыз. Албетте сиз дагы алтындай убактыңызды бөлүп, атайын келип бергениңиз үчүн, суроолорго жооп бергениңиз үчүн, ырларыңызды атайын жандуу үн менен орозо болсоңуз дагы, өзүңүздө кичине кыйынчылык тартуулап атса дагы ага карабастан аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Албетте жалпы Манас медиа Манастын атынан албетте убакыттын аркасынан канча кубаласак дагы убакыт баягы бизге карматпастан учкан куш экен. Бүгүнкү эфирибизден дагы ошентип убактысы өзүнүн соңуна жетип, бүгүнкү эфирибиз дагы албетте жыйынтыктоого туура келет. Эми биздин эфирде негизи эле салт болуп калган суроо десем дагы болот го дейм. Бүгүнкү эфирге келатканда же болбосо негизи эле бул эфирлерге барып аткан учурларда менден ушул суроону сураса экен деп же болбосо менден ушул нерсени сураса момундай деп жооп бермекмин деп мүмкүн даярданып келген нерсеңиз болгон. Анан мен ошол нерсени суробай койсом болгон болсом, кайсыл суроо болот эле? Мен бардык эле суроого неметти го дейм. Шмека ырдайын деп келгем, ырда дедиңиз, ырдадым. Чыгармачылык жолду сурадыңыз. Башка суроом деле жок го дейм мен. Демек, бүт бардык ойдогудай. Ойдогудай бардык. Анда эмесе сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык жолуңузда ийгилик.
талантыңыз өчпөсүн, тескерисинче өнө берсин дейле. Ал эми угармандарыбыз болсо, сиздер менен 1 саат алкагында бүгүнкү коногубуз музыкалык аспапта кол ойноткон жана ошондой эле жандуу үн менен жан эргите ырларын аткарып берген Каныбек Закиров болду жана ошондой эле мен алып баруучу Жомарт Шайдылдаев болдум. Кайрадан бир жумадан кийин дал ушул эфирде, дал ушул убакта угушканча сак саламатта туруңуздар. Башканы коюп Манастык дейле дагы. Коштошуп калалы. Мейлиңиздер. Чоң рахмат сіздерге. Жақсы қалыңыздар. Мүмкін кейінгі эфирде жауап қаларбыз. Аркыл кесиптин өкүлдөрү менен маек. Автопортрет программасында. Ар шейшемби саат 16